елінге қысыпқа ұшығатайын алып тұрып, 30-тан ашық политзаключенныйды қамашты. Жиынтығы Қырғызстанды тонады, 5 миллиард сомға қарысқан малды, тәйті алып тұрып, 5-10 миллион доллардық үй салып алып тұрып, ең кедей Қырғызстанның елінде ең бай президент болып отырып алды. Бұл байлығы урда отырып, ұшыл ахвалға келтірді. Бұл күнді Текебаевты уағында ең башында тұрғанда ұшы Виктор Асанов, Қадыровтарды қамағанда ұшыл біз түсіңізге дағы келген емес, что Текебаевты қамап салады. Текебаевты қамап салып тұрып, белене жала жап тұрып, қамап салып тұрып, ұшыл ахвалға келтірді. Бұл күнді президент ұшыл бұл күнді айтып кетейін. Уағында Атамбаев саясат қуындықты өстерінің саясат чечімменен ұшыларды қамап салышқан. Бүгінгі күнді юридический норма жоқ берді. Саясат бүгінгі күнді Сооронбаев, Жээнбеков саясат чечімменен шығарыш керек бұларды. Саясат чечімменен реабилитация қылып беріш керек. Саясат чечімменен елге айтып беріш керек. Екінші мұндай қуындық болбойды. Екінші бұға билік барбайды деп тұрып. Ошон үшін айтып кетейін. Атамбаев қамалсын. Сегизбаев қамалсын. Жолдыбаева қамалсын. Сегизбаев қамалсын. Жолдыбаев қамалсын. Сегизбаев қамалсын. Атамбаев қамалсын. Екінші мұндай саясат қуындыққа жол жоқ. Жол бербейміз. Бүгінгі күнді айтып кетейін. Украина бізге жақсы бір пример болып атады. Ошон үшін берді қуы артистеріміз бар бұ, емелер бар бұ, ошылардың білеттімдер. Анан Ернес Карыбеков бойынша өзгөчө айтып кетейін. Энергетик болып жүріп, бардық энергетикада емне болып атады деп атқанда айтып жүргенде, ошондой дежурный энергетиктер, балдары энергетиктер іштеп атқандар, Атамбаевты қолдап отырып, бұл қамап салып тұрып, өздері қолдап отырып, ушыл ахвалға келтірген. Кадыровқа, Карыбековқа боштондық, Садыр Жапаровқа боштондық, Текебаевқа боштондық. Рахмат. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз Аятхан Абдыгапырова эжекебизге берилет. Келиңиз. Саламатсыздар мекендештер, бүгін біз ушул акыркы жылдардағы соттордун адилетсиздиги үчүн күйүп-пышып келип отурабыз. Бул айтайын дегеним, мынакей Атамбаевдин мезгилинде буйругу менен ак жерине камалган, ак жерине соттолгон, эл үчүн, мекен үчүн күйгөн адамдарыбызды соттоп, аркасынан койгонтуктап, мына ушул турмушка алып келди. Айтайын дегеним, мына Текебаевды ак жеринен камалды. Чотонов ушул Атамбаевдин жан жөкөрлөрү күнөөнү коюп аткан кезде, могу биздин президентибиз, мен ушу президентке айткым келет да, ушу эмне калыштык кыла албайт? Себеби ушул Кыргызстандын эли, ушул Чотонов ошол күнү акча алды Текебаев деген күнү Чотонов Сооронбай Жээнбековдун жанында 5 миллион, 6 миллион ел көріп тұрады, газетаға шықты. Жанында сүрөтү Сооронбаевдин жанында тұрады. Эмнеге ушул президент иштен кайсы калыштыкты күтөбүз? Ошол менин жанымда турду эле деп бир сотко келип, ошол кезде губернатор, премьер-министр ошондой болуп турганда эмне үчүн келип, ушул Чотонов менен Текебаевдики жалган болуп атат. Ошол силер акча алды деген күнү Чотонов менин жанымда Ошто жүрдү эле деп бирок калыштыгын айта албаган президенттен эмнени күтсө болот? Мен мисалы ишене бербеймин. Себеби ушул миллион киши көрүп турат. Ушул күнгө чейин унчукпайт. Атамбаевдин буйругу менен келип, буйругу менен ошону аткарып отургандыгына мен аябай өкүнөм. Ушул кишинен биз жакшылыкты күткөнбүз. Биз ушул киши шайланып атканда Текебаевди, Чотоновду, Садыржап дагы Далай Салянова ушулардын баарын актап, ак экенин билип туруп ушуну актап берет деп үмүт кылганбыз. Мына 2 жылга чукулдап барат. Унчукпайт. Бул эмне деген шумдук? Бул жаман жорук. Бул Сооронбай Жээнбеков ушуну ойлонсо болмок. Эл көрүп турат ак экенин. Дагы эле күтүп атабыз. Бул эмне деген шумдук?
Ойлоңгуларчы, президент ушундай болобу? Ак жеринен камалып отурушат ушулардын баары. Эмне ушул саясатчыларды ушунчалык алып барган, законду билген, мыйзамды билген адамдарды ушинтип куугунтактаган, а бизде карапайым элди тебелеп тепсеп, каалагандай кылышат. Кааласа өлтүрөт, кааласа камайт, кааласа мекенден чыгар дейт. Мына ушунча даражага жетип калды биздин эл. Андан кийин мына ушул сот болуп аткан кезде мыйзамды бузуп, саат түнкү 12-ге чейин сотторду жүргүздү. Мисалы Салянованын, Текебаевдин сотторунда саат 6-га чейин иштөөчү соттор түнкү 12-ге чейин Атамбаевдин буйругусуз соттон чыгып кеткен жок. Иштерин жүргүзүп атты ошо кездерде. Мынакей Салянованын айткылачы, мыйзам чегинде берген лицензиясын мыйзамсыз деп туруп иш козгоду. Буларда уят да калган жок, бет да болгон жок. Эми Атамбай уялбай, кайсы бети менен кече юстиция министрлигине барып эме жасады. Бүт ушу булуктун баарын өз баштаган. Уяты жок, Атамбаевдин бети жок. Эмнеге баштады? Өзү кайсы бети менен барды юстицияга. Атамбаев камалсын, камалмайча эл тынчыбайт. Камалсын. Болгон Кыргызстанда былык-сылыктын баарын Атамбаев жасап кеткен. Атамбаевдин жолу менен бизден азыркы президентибиз баратат. Токтосун ушунчасында. Элдин мынча кыжырына тийбесин. Мен ушуну талап кылам элден. Бийликтен да талап кылам. Текебаевка баштандык, Жатановка баштандык, Жапаровка баштандык. Ак жерине соттолгондор акталсын. 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 Молодец. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз депутат Каныбек Капашевич Маналиевке берилет. Касиеттүү алайык калк, могу жерге 5-6 миң эл келди деп атышат. 5-6 миң эмес, 6 миллион эл көрүп атат. Бизге боор татып аткан, азыр телевизордон көрүп аткан Алайдын элине, Ат башынын элине, Ак суунун элине, Баткендин элине, Таластын элине, Чүйдүн элине, Нарындын элине, Жалалабадтын элине, Оштун элине миң мертебе рахмат. Силер биз мененсиңер. Биз бир тилектеги элбиз. Биз бир жүрөктөгү элбиз. Биз эркин элбиз. Бирок биздин намыбызга тийгени ушу 6 миллион эл бир көз болчуга, бир маябеске отуруп калдык. Кыргыз соту силердин оюңарды укпай. Кыргыз соту Кыргыздын экс-президенти Отунбайдын оюн укпай. Кыргыз соту Бириккен Улуттар Уюмунун оюн укпай. Кыргыз соту Кыргыздын жигитин түрмөгө камап, маябеске токту. Ошо сот болууга татыктуубу? Эми элестетип көрсөңөр, Кыргызстанда киши өлтүрсөң сот эң чоң сумма 500 миң сом берет экен. Бирок Атамбаевди сындап койсоң 30 миллион сом төлөшүң керек экен. Демек, 40 кыргызды өлтүрсөң 20 миң сом төлөйсүң. Bir adamды сындасаң 30 миллион төлөсүң. Ушул да сот туугандар.